Биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө салам. Бүгүн да биздин конок менен кызыктуу маек болот. Бизде конокто дүйнөлүк деңгээлдеги спикер, тренер, коуч Алена Малабашева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келе алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Бүгүн дагы сиз менен бир кызыктуу маек куралы деп сизди студиябызга чакырып отурабыз. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Азыркы тапта үй бүлөлүк маселелер бир курч талкуу жаратып жаткан маселелердин бири да. Анан бүгүн болсо сиз менен үй бүлөдөгү тартип туурасында сүйлөшөлү деп турабыз да. Негизи эле үй бүлөдөгү тартип деген эмне? Үй бүлөдө тартип кандай болуш керек? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Рахмат. Абдан жакшы суроо болду. Үй бүлөлүк тартип жөнүндө азыр аябай көп сөздөр айтып атат. Ошол биз айткан билимдерде элдер таң калып кала турган дагы окуялар бар да. Мисалы үчүн мен деле ушу үй бүлөлүк тартип жөнүндө көп маалыматтарды укканда аябай таң калгам да. Мен ушунча жашка чыгып, анан ушул жөнүндө укпаптырмын деп, ошондуктан бүгүн биз ушу темалардын үстүндө мындай кеңири биздин угуучуларыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө жеткизгенге аракет кылалык. Өзү кыргызда мындай айтып коет да, бир жамандык болгон, жакшылык болгон учурларда ал үйдө бир баштуу үй бүлө экен деп коет да. Баштуу үй бүлө экен, аябай тартиптүү болду, тойлору тартиптүү өттү, же болбосо жамандыктар тартиптүү өттү. Мындай башында турган бирөө бар окшойт, баш көз болгон кишилери жакшы экен деп ушундай сөздөр айтылат да. Себеби баягы көп адамдар биз кыргызда жамандык жакшылыкта көп адамдар тособуз да. Анан ошондой күндөрдө мындай абдан билинет да, үй бүлөдө тартип канчалык деңгээлде экенинчи. Жоксо мындай жамандыктарда, өлүм болгон жерлерде дагы алыстан келгендер бар, түнү менен конокто болгондор бар. Алардын баарын иреттүү баягы узатыш керек. Же болбосо биз жакшылык болсо деле, жамандык болсо деле тамак берилет. Анан ошон үчүн мал союлат. Ошон үчүн ушундай убактарда ошо үй бүлөдөгү баш көз болуп турган адамдар канчалык деңгээлде ошол баягы уюштурат, канчалык деңгээлде эл узатат, ошого байланыштуу болот да. Анан кээде айтып калабыз, ошо мындай баш көз болгон кишилер жок экен, бир иретсиз болду, тартиби жок болду деген сөздөр айтылат да. Эми мунун багышы өзү мындай мен ойлоп калам да, бул жакын арадан беричи көп эле билимдер азыр жаңы билимдерге таянып атат да. Жаңы түшүнүктөр, жаңы терминдер, жаңы бир жаңылыктар кирип атат да көп жерлердечи. А бирок ушул ата эне менен жосо мындай бир ушу текке байланыштуу, жосо бир мындай ата эне менен балдардын ортосуна мамиле, жосо жети ата менен ортосуна мамиле, жосо үй бүлөдөгү мамиле деген жерде бул түшүнүктөрдүн баары тең артка кеткен деп атабыз да. Себеби биз жаңы түшүнүктөрдү издебешибиз керек да бияктан. Жаңы түшүнүктөрдү издебей, биз арттагы ата энелерибиз эмне кылышкан? Чоң ата, чоң энелерибиз, жети аталарыбыз, кыргыз өзү вообще биздин урпактарыбыз кандай кылган экен? Кандай бири-бирине мамиле кылышкан экен? Кандай тартип болгон экен? Баталат деген эмне экен? Аял күйөөнүн ортосунда мамиле деген кандай экен? Бир тууган деген ортосунда кандай мамиледе болуп тур? Ошолордун баардыгын тең биз артка кетип атабыз да азыр. Ошо артка биздин өзүбүздүн эле баягы үрп адаттарыбызды, када салттарыбызды унутуп коюптурбуз да. Көп эле бир топ алыстап кетиптирбиз да. Ошону эле кайра ордуна келтирип атабыз. Ошондуктан кээде баягы менин угуучуларым, көрүүчүлөрүм мындай комментарий жазгандар болуп калат да. Бул каяктан чыкты? Мындай деле түшүнүк жок эле го. Бул мындай билимдер кайдан келип атат деген суроолор болуп калат да. А мен ошолорго жооп бергим келет да. Бул биз башка жактан алган жерибиз жок. Биз ошол артты көздөй кетели, өзүбүздүн ата бабаларыбыздын эле баскан жолдорун кайра ошо биздин өзүбүздүн урпактарга беришибиз керек да. Баягы төкпөй чачпай кандай болушун беришибиз керек болуп атат. Аны эми ушул үй бүлөлүк мамиле, же болбосо үй бүлөлүк тартип деген боюнча бул аябай чоң маселе экен да. Өтө чоң маселе. Мисалы үчүн үй бүлөдө мен бир мисал айтып кетейинчи, баса бир аябай сонун мисал мага өтө жагат да ошол. Мен кайсерде болсом ошол мисалды айтып берейин. Биздин жакын кудаларыбыз бар да. Алардын мындай эки бир тууган экен да. Биздин кудаларыбыз эки бир тууган экен. Экөөнүн тең 10 баласы бар экен. Экөө тең эки үй салышыптыр. Бирок ортосуна каша салышпаптыр да. Баягы үйдү жаппаптыр. Анан бир коронун ичинде 20 бала чоңоюптур. Анан 20 бала үйлөндү, жайланды, турмушка чыкты. Алар 40 болду. Алардын да бала чакалары бар.
бирок ошол күнгө чейин алардын үйүнүн ортосунда бир жерде жашашат. мындай бөлгөн нерсе жок экен да. Анан ал агасы эниси болуп атпайбы? Анан айылда болсо баягы кимдин баласысың десе алар фамилиясын айтып коет экен да. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Мунун баласын деп айтпайт экен. Себеби таарынып калат дейт экен да. Бир эле адамдын үй бүлөсүндө эле ушундай айылдердин баары билет экен да ошо жөнүндө. Анан ошол жакта бир чоң элери бир 90го чыгып каза болгондо биз барып калдык. Баягы кудалар катарындачы. Анан мен ошол үйдүн тартибине аябай таң калдым да. Эми ал жерде 20 бала болсо, анан келиндери, күйөө балдар менен 40 болсо, анан бала чакасы менен 50-60 киши, тозуп аткан эле киши 50-60 киши болуп атат да. Анан ал куда сөөктөрдүн бүт баары келгенде элестетиңиз эмне деген адамдар болот, бирок ошонун бүт баарын теңдей бир 5 адам тозгондой эле тозушту да. Мен ошол үй бүлөгө аябай таң калдым, аябай баа бердим, мындай аябай суктандым да кыскасы. Анан мына тартип деген ушундай болот да. А кээ бир жерде карасаңыз бир аз эле бир адамдар, бир 100 эле адамды иретке келтире албай, ошону эле бир жакшы узата алышпай, ушундай бир тартип жок болот ал жердечи. Анан эми үй бүлөлүк тартип деген атадан башталат да. Ошондуктан биз азыр көп жерде бүгүнкү күндө мындай эркектердин аброюн кичине түшүрүп койгондойбуз да. Менин бул жеке оюм, мен өзүмдүн оюм менен бөлүшкүм келип атат азыр сиздер менен. Эркектердин аброюн, бир баасын, баркын түшүрүп койгондойбуз. Себеби аялдар көбүрөөк акча таап кетишти. Аялдар тыңып кетишти, эркеги жок эле акча таап кетишти. Анан аялдар өзү эле эркектин ордунда болуп калды. Атасы жок эле балдарды чоңойтуп атышат, аябай кымбат кийим алып берип атат, кымбат машина, кымбат окуу жайларда окутуп атат. Ошондуктан кичине эркектердин баасы ылдайлап кеткен сыяктуу көрүнөт да мага. Анан эми ошо тартип деген атадан башталат да биринчи. Үй бүлөдөгү тартип бул атасы, энеси, анан улуу балдары, андан кийинкилери болупчу. Баягы баардыгы тең атадан баштап баш ийиш керек да. Анан бизде азыр көбүнчө ошо үй бүлөдөгү акча тапкан адамдар кичине баш көз болуп калышат да. Мисалы үчүн мен бир мисал айтып берейин дагы. Мисалы үчүн кудалар келет, кудалар келгенде бала чакасы менен тааныштырат да, үй бүлөсү менен тааныштырат. Анан тааныштырып балдарын чакырат да. Анан чакырганда ошол балдардын арасынан ошо куда тозгонго көбүрөөк жардам берген, каржылаган балдарын көбүрөөк макташат. Ал жөнүндө мындай кудаларга баса белгилешет да. Ушул болуп жаткан тойду мына баланча деген балам, ал ортончусу балким, ал балким кичүүсүбү. Ошого карабастан акча тапкан адамды жолбосо ошо жердеги мындай материалдык жактан кандай жардам берген балдарын көп көңүл бурат дагы, ошолор жөнүндө көп маалымат берип, аларды мактап, алардын авторитетин дагы көтөрүшөт да. Ошондой убакта бул дегенде мен өзүм кезиктирип жүргөн мисалдар да, баарыбыз эле кезиктирип жүргөн мисалдар. Жашыра турган эчтекеси жок. Анан андан уулуулар бар, мисалы үчүн айылда жашагандар бар, кичине турмушту начар колунда жок бир туугандар бар. Алар болсо кыздардан эгерде ошондой колунда жоктор болуп калса идиш аяк жуушат. Анан балдардын колунда жоктор болуп калса казанда эт бышырышат, от жагышат. Алар дагы айылдагылар мисалы үчүн даже кирбей деле коет да. Кирбей деле мен эми бияктамын, айтып коюңуз, мен кызматтамын, сыртта жүрөт деп айтып коюңуз, анан шашпай таанышабыз деп коюшат да. Дагы бир мисалдар бар, аябай көп кезиккен, ошол каржылаган балдар тойго келбей деле коет да. Алар баягы мен бош эмесмин, мынакей силер керектүү акчаңарды берип коеюн мен силерге. Анан бирок тойго келип катыша албайм дейт. Анан мейли сүйнөт да, баягы үйдөгү ата-энелер сүйнөт, үй бүлөлөрү. Ооба, главный акчаны, самый главный акчаны бердиң да. Акчаны бергенден кийин калганын биз өзүбүз тейлей беребиз. Рахмат, ооба, сен өзүң ишиңди кыла бер. Сен келбей койсоң деле таарынбайбыз дейт да. Ошентип бир туугандардын ортосунда дагы колунда бар балдардын аброю көтөрүлүп кетет дагы, колунда жокторду кылды түшүп кетет. Ошол жактан дагы аябай көп проблемалар болот да. Тарыштар ошондон башталат да. Тартип бузулат үйдөгүчү. Ошондуктан
колунда барбы жокпу, улуу балдарды улуудай кылып тааныштырышыбыз керек да, мисалы үчүн биз элдерге. Мынакей бул үйдүн улуу балдардын улуусу, бул баланча, анын мындай положениясына да акчасына карабай, статусуна карабай, ошентип улуу балдарды өйдө коюп, улуу экенин билдиришибиз керек да, биз үй бүлөдө билдиришибиз керек. Улуу баласы, улуу кызы же болбосо, ошентип андан кийинки кечүүсү депчи. Кээде карасаңыз, кечүү эле балдар эле баарын эле башкарып калышат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, аябай катуу мындай ошо тартипти бузуу болгондо, бул жанагы атасы каза болгондо, тууган уруктары, апалар айтышат да, эми апаң мынакей атаң мына каза болду, өтүп кетти, эми улуу баласын атаңдын ордуна ата болгон дейт да. Атаңдын ордуна ата болгон дегенде, ал атасынын ордунда болсо эгерде, анда энеси менен катар туруп калат, энесинин күйөөсүндөй болуп калат да. Эгерде энесинин күйөөсүндөй болсо, ал бала энесин да башкарып баштайт. Ал атасындай болуп бүт-бүт туугандарын барын атанын ордунда башкарып баштайт да. Анда дагы баягы тартип, иерархия деп коет да, муну үй бүлөлүк иерархия деп койсо, иерархия бузулат. Бузулганда эмне болот? Дагы биздин көрүүчүлөрүбүз кызыгып калышы мүмкүн азыр, бузулганда эмне болот депчи, ошо иерархия же тартип бузулганда эмне болот деп. Бул деген тартип деген бир мындай ырыскы келе турган бир канал экен да, чоң шаркыратма экен. Мен ушуну элестетем да. Бир ырыска агып келе турган бир чоң шаркыратма экен. Ошондо эгерде биз үй бүлөнүн бардыгы тең орду менен тура турган болсо, анда жана шаркыратма ага берет экен. Ырыскы ага берет экен да, ырыскы. Себеби ынтымак болгон жерде ырыскы болот да. Эгерде үй бүлөлүк иерархияны бузбасак, ынтымак болуп турат да. Эгер бузсак эле, анда ынтымак бузулат да. Себеби баягы өзүнүн ордунда эмес, башканын бирөөнүн ордунда туруп калат да. Мисалы үчүн, агасы бар эле атасынын ордуна туруп калса, агалардын, энелердин бүт баары башкарып баштаганда, ал үйдө уже бири-бирин түшүнбөстүк башталат, уруштулаш башталат, тиги таарынуулар башталат. Анда жанагы шаркыратма токтоп калат, акпай калат. Блок деп коебуз да. Блок болуп калат. Ошо блок деген ошо да. Анан атасынын ордунда болгондо, ал ошо үйдүн бүт баарын башкарып баштаганда, ал бир тууганын ордунда эмес болуп калат. Атасы болуп калат да. Статус башка өзгөрөт. Ошо баланын орду жылды дагы атасынын ордуна барып туруп калды да. Анда баланын орду бош болуп калат. Ошондо тиги бала өзүнүн тагдыры менен жашай албайт. Ал атасынын тагдыры менен жашап калат. Уже башка бирөөнүн тагдырын алат ал. Ошондуктан бул өтө мындай адамдын жашоосун такыр эле өзгөртө турган бул катаалчылык да. Бул деген тартип бузулгандык да. Анан апасын дагы ушул эле сүрөттө менен азыр ошо апасын кылабыз. Апасы каза болгондо да ошентет да, улуу кыздарын ошону сен апаңдын ордуна апа болгон дегенде атасынын аялындай болуп калат, биринчиден. Экинчиден, баягы кыз деген ал апасындай боло албайт да. Ал апасындай болуш үчүн ал 30 жыл мурун төрөлүш керек болчу да. Ошондуктан ал кыз дагы баягы түшүп, баягы өзү көтөрө албаган түшүп алат да мойнуна. Ал баягы мага жоопкерчилик берилди, мага милдет берилди, мен эми апамды жоктотпошум керек дагы, бул бир туугандарым карашым керек экен дейт, бирөөнү үйлөнтөт, бирөөнү күйөөгө берет, анын оокатын берет, анан куда сүйөк тосуп алат. Ошентип бир өзүнүн алы келбеген бир түшүктөрдү алат дагы, ал өзүнүн жашоосу жөнүндө унутуп калат. Өзүн баягы экинчи орунга коюп коет да, бир туугандарын баарын биринчи орунга коет да. Ал дагы жана өзүнүн тагдырын менен жашай албайт. Ал дагы апасынын тагдыры менен жашайт дагы. Анын тагдыры өзгөрүлөт. Анан ал же кеч турмушка чыгат, же балалуу боло албай калат. Же болбосо баягы кичине кечигип калган, көп убактын кетирип койгондуктан акча тапканга да кечигип калат. Ошентип ал таптакыр эле башка бир өзүнө тиешеси жок түшүктү ала алат дагы. Анан жашоодо аябай көп кыйынчылыктар болот. Анан бир күнү ал эжеси таарынат да. Мен силерди чуркадым эле, мен сени үйлөндүрдүм эле, сага тиги сени күйөөгө бердим эле, сенин оокатыңды бердим эле, мен баланча деген жашымдын, баланча деген убактым баары кетип калыптыр. Аны эми мага керек болгондо мен эч ким карабайт деп таарынычтын баары ошол жакта башталат да. Тиги кишилер кичинекей да, алар балдар кичинекей да. Алар дагы ал эжесине жардам бергенге алы келбейт. Себеби алар өзүлөрү арам куруп атат да. Алардын өзүнүн деле наны ал эжесине бергенге жетпейт да, артпайт. Ошондо дагы үй бүлөдө аябай чоң тартип бузулат дагы, баарынын тагдырлары өзгөрүп баштайт ошондо.
таарынычтар кетет, ортосунда баягы катышпай калат. Андай жөн эле миңдеген менде кейстер бар да, ушундай темадачы. Анан ошондо дагы бир мисал айтып берейин, дагы бир мисал бул мисалы үчүн атасы каза болду, анын ордуна башка ата келди да. Апасы башка күйөөгө тийди, чыкты. Анан күйөөгө чыккандан кийин баягы атасынын ордуна келдим деп ойлойт да. Ошондон атасынын ордуна келе албайт, биринчи күйөөнүн ордуна келе албайт да. Биринчи мисалы үчүн атасынын күйөөсүнүн ордун эч ким ала албайт. Ал биринчи күйөө деп эле айтылат да. Экинчи атасы болсо экинчи күйөө. Же болбосо баягы өгөй атасы деп коет да бизде. Өгөй атасы, экинчи атасы деп коелучу, болсо экинчи күйөө деп эле. Ал дагы биринчи жанагы биринчи атасы каза болгондун ордуна да келе албайт ал дагы. Ошондон ошону дагы алмаштырып койсо, ал келген адам дагы өзүнүн тагдырын жасай албайт дагы, ошо биринчи да каза болгон адамдын тагдырын жашап баштайт да. Өзүнүн орду бош болуп калат. Ошондуктан бул үй бүлөдөгү тартип, ушул тартиптин бузулгандыгы, бул ошо үй бүлөнүн ичиндеги баягы жакшы нерселердин бүт барынан куру калып, аябай үйүндөгү чоң проблемаларды түзгөнгө алып келет да. Эгерде үй бүлөдөгү тартип бузулса, үй бүлөдөгү иерархия бузулса, анда бул мамлекеттеги тартип бузулгандыкка барабар да. Себеби ар бир үйдө эле ушундай ызы чуу боло берсе, коом да бузулат да. Коомдо да ирет жок болуп калат да. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн биз жумушта деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы үчүн начальник, анан начальниктин жардамчысы, орун басары, андан кийин бухгалтер, мисалы үчүн ушинтип администратор болуп кетип атпайбы? Алардын баары бирине баш ийет да. Ошол сыяктуу эле бизде деле. Ушул тартип ажырашкан үй бүлөлөрдө кандай болот? Мисалы, көөсү менен аял ажырашып кетип, анан балдары ата-энеси менен биргеликте эмес, апасы менен калат го. Ошол учурда атанын ордун ким толуктайт? Ошол аябай катастрофа маселе да. Бул өтө Кыргызстандагы азыр көйгөй маселелердин бири. Себеби баягы аял бизде Кыргызстанда постпространстводагы Советтер Союзунун убагындагы мамлекеттердин баарында аял күйөөсү ажырашып кетсе, баланы аялына берет да. Мисалы үчүн Кытайда ажырашып кетсе, баланы атасына берет да. Себеби аял эмете эткен да, аял алсыз, ал бага албай калат, алы келбей калат деп ошончо атасы алып кетет да. А бизде баягы закон боюнча энеси алып кетет да. Энеси алып кеткенден кийин көбүнчө эле баягы атанын ордунун кереги жок деп ойлошот да. Атанын орду кереги жок. Биз деген өзүбүз эле атасы жок эле багып алабыз дейт. Аны атасы менен катыштырбайт, ал жөнүндө маалыматтарды бербейт, маалыматтарды берсе дагы жаман маалыматтарды берет. Ошо атасы жактагы туугандары жөнүндө, ошон үчүн анан катышпай калышпайбы. Ошондо атанын аброюн такыр түшүрөт, өзүнүн тукумдарынын аброюн түшүрөт. Ал деген өзүнүн теги болот атпайбы? Ата деген оң жак болот атпайбы? Ал ошо апасы өзүнүн эле өз колу менен эле баласынын оң жагын блоктоп, же болбосо баласынын оң жагын мындай акча келе турган именно духовная часть деп коет да. Акча жакшы бир оомат келе турган жактарын өзүнүн эле колдору менен кыркып коюшат да. Ошондуктан өзү эми түшүнүп, азыр эми бул жөнүндө көп билимдер болуп атат да. Аны түшүнүп, мындай ошо атанын баланын ордунда, баланын жашоосунда атанын орду канчалык деңгээлдеги маанилүү экенин түшүнгөн аялдар, апалар анда уже балдарын атасы менен катыштырышат, тууган уруктары менен катыштырышат, атанын орду канчалык бийик экендигин, атаны эч ким алмаштырбай тургандыгын, ажырашкан күнү дагы анын каны, жаны, анын гени ошол жакта тукумдарында экенин туура түшүндүрүп айтпаса, анда баланын келечегине өзүлөрү эле балта чаап, ошол бир жакшы жашоодон келе турган нерсени бүт баарын эле өзүлөрү блок койгонго барабар да. Ошондон мейли кандай ажырашабы, ажырашпайбы, ал баары бир ал мындай келип тек келди да, ошо агып келди да. Аны эч ким, сиз канчалык бөлүп койсоңуз деле, канчалык айтпай койсоңуз деле, ал өзү бир күнү убакыт келет. Ал все равно бир биле турган күн келет, бирөөдөн уга турган күн келип калат. Анан бала дагы түшүнөт ал жөнүндө. Анан өзүнүн ата тегин издеп барат баары бир. Анан ал баягында көрүп атабыз, көп эле биздин өзүбүздүн практикада көрүп атабыз. Эгер бала кийин таба турган болгондон кийин аны эмне үчүн анда биз кичинекейинен эле ошо атасы менен катыштырып, ошол жактагы өзүнүн баягы ар бир тектин, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн тартиптери бар да. Өзүнүн салт саналары бар, өзүнүн баягы закондору бар. Ошону ошол үй бүлөдөн эркек балдарды, мисалы үчүн, ошол өзүнүн тегинен алдырганга үйрөтүш керек да.
Мисалы үчүн бизде мындай үй бүлөдө мисалы үчүн бизде улууларды сыйлайт, аталарды сыйлайт, улуу агаларын сыйлайт, жоксо кыздарды сыйлайт деген сыяктуучу. Бизде мындай урпактарга Куран окутуп турат. Бизде муну салтананы кармайбыз. Бизде ата-энелерибизге мисалы үчүн канча жыл кайса юбилейлерин өткөрөбүз. Же болбосо ошо тукумдардын баардыгы тең чогулуп кандайдыр бир жыл сайын бир той өткөрөбүз, шерин өткөрөбүз деген сыяктуучу. Анан ошол өзүнүн тегинен жакшы нерсени алыш керек да баланычы. Ошо балдарды наоборот ошо тектер менен көбүрөөк катыштырып, ата жагы менен байланыштырып, атасы менен болгон мамилелерди оңдоп, өзүнүн баягы келечектеги жашоосуна жол ачып беришибиз керек да. Анан бул аябай чоң маселе. Анан сиз берген көп маектериңизде ошо текке аябай көп көңүл бурасыз да. Үй бүлө курууда же ошо тек канчалык деңгээлде маанилүү анан сөз бар го. 7 атаңды тааны дегенче ошо эмне үчүн 7 атага чейин да? Эмне үчүн 8 ата же 6 ата эмес, эмне үчүн 7 ата? Бул дагы аябай терең суроо. Биз ушул темадан өтө алыстап кеттирбиз. Азыр биз 7 ата жөнүндө мен ушул теманын үстүндө иштегениме 5 жылдан ашык болуп калды. Канчалык көбүрөөк билим алган сайын ушунчалык дагы терең казылып баратат да. Анан бизде ушу тек жок эле ата-эне тек эмес даже ата-эне жок эле да. Ата-эне жок эле биз жашабыз керек да. Азыр биз айтабыз ата, апа, силер деген артта калдыңар. Силер аны түшүнбөйсүңөр, билбейсиңер. Азыр деген мына жаңы заман болуп кетти депчи. Бирок ал ата менен, тек менен, ата-эне менен да, тек менен байланыштуу болгон закондордун баарын эч ким аны алмаштыра албайт экен да. Биз канчанчы дагы бир 100 жылга алдыга кетсек деле, ошол закон ошол боюнча эле кармалып турат экен. Ал бул Алланын эле закону экен да, Куранда жазылган закондор экен. Анан ошондуктан бул жана 7 ата менен байланыштуу атпайбызбы? Ошо биздин ата-энебиз биз өзүбүз ким экенибизди унутуп калабыз да, биз кайдан келдик? Биз кайдан тапты? Асмандан түшүп калдыкпы? Жөн эле мындай жанагы орустардын тиги жомокторундагыдай болуп капустанын арасынан таап алдыбы, же жанагы айы сап келе бир скоринка менен таштап койдубу? Ушуну биз ойлонбойбуз да. Мен мисалы үчүн ушундай суроо берем да өзүмдүн аудиторияма,чы. Мен киммин деген суроого жооп бериңиздерчи десем, баары айтат: мен энемин дейт, мен жакшы специалистмин дейт, мен жакшы кызмын дейт, мен жакшы аялмын дейт. Алар өзүнүн эле кийинки азыркы статустарын айтат да. Өзүң сен каяктан жаралдың, кимсиң? Кимсиң деген суроого сиз деген ата-энеңиздин эле уланысысыз. Атаңыз оң жагыңызды бериптир, 70-80%. Апаңыз сол жагыңызды берет экен, 70-80%. Андан аркысын, анан атаңыздын дагы, апаңыздын өзүнүн ата-энелери бар да. Ата-энеңиз 2 киши болду, Андан кийинки сиздин чоң ата, чоң энеңиз, тайда ата-энелериңиз 4 киши. Алар дагы бизге бир нерсесин беришет экен. Алардын да өзүнүн 8 киши андан кийинки, чоң аталарыбыз. Анан 8 киши, 16 киши, 32 киши, 64 киши, 128 киши. Ошентип биздин ата жагыбыздан жана эне жагыбыздан 254 киши 7 атага чейин. 8-чи тек бизге такыр тиешеси жок экен. Бул деген аябай, бул тастыкталган информациялар менен, бул изилденген илимдер менен. Бир эле илим эмес, бул бир нече илимдерден тасталып келген маалыматтар да. Ошондо 7 атабыз 258 киши бизди чогултуптур. Эгерде биз 258 киши кошулса, анда биз 258 киши менен байланышта болуп турушубуз керек да. Байланыш деген бул мисалы үчүн тирүү адамдар менен, тирүү, өзүнүн тегин тирүүлөр болуп калса, биз урмат көрсөтүү, ызат көрсөтүү, мамилени оңдоо, кечирим менен мамиле кылуу, аларды урматтоо, сыйлоо, кабыл алуу, туура кабыл алуу. Кандай болсо дагы, ал алкашпы, бомжпу, тамек чегеби, наркоманбы, түрмөгө отуруп калдыбы, андай биз бир алар тескеп, аларды бир игнорировать этип, же болбосо аларга бир претензия кое турганыбыз акыбыз жок экен да. Биз кандай болсо алар өздөрү жооп берет экен. Биз өзүбүздүн милдетти аткарышыбыз керек экен да. Биз ата-энеңди кабыл ал, кечирим менен кабыл ал, аларга ыраазычылык келтирип, сүйүү гана беришибиз керек да. 4 гана нерсени беришибиз керек. Кабыл алышыбыз керек биринчи, анан кечирим кылышыбыз керек, кандай болсо да кечиришибиз керек, анан ыраазычылык билдиришибиз керек. Биз ошо тектен жаралганыбызга анан сүйүшүбүз керек. Ошо терт экзаменди өтүшүбүз керек да, ошо тек менен байланышта. Анан эгерде биз өз ата-энебизди кабыл алсак, анан өзүбүздүн тектерибиздин бүт баарын кабыл алсак, анан ошол жактан жанагы тамырдай да, бактын тамырындай болуп, анан бизге жакшы нерсенин бүт баары келет экен да, бизге беришет экен. Ошондуктан 7 ата менен байланыштуу анан өтүп кеткендер. Мисалы үчүн бизде мен көп эфирлеримде айтам,
мисалы үчүн адамдарды жоготкондо, мына өлгөн жерге барганда, киргенде биздин биринчи айткан сөзүбүз мындай да. Эми кайрат кылыңыздар дейбиз. Да автоматически чыгат да, биз потому что айтып өнүп калганбыз да, биз привычка уже, адат болуп калган. Кайрат кылыңыздар. Эми мындан кийин Курандан башка айла жок деп айтабыз да. Анан эмне үчүн ушуну айтып атабыз? Себеби биз ар жакта бир терең жерибизде билет экенбиз да, ошол Куран окутушубуз керек экенинчи. Ал биздин баягы тегибизден бери келатат, каны жаныбыз менен келатат да. Бирок кандайдыр бир мындай өзүбүз деле түшүнбөйбүзбү, бирок ошо Куран окутуш керек. Куран деген туура экен, Куран окутушубуз керек экен билет экенбиз да. Анан Куран окуткан эмне үчүн аттарын айтып атабыз? Жетет экен аларгачы, ар бир Куран окутканга. Ошондуктан байланыш деген сөз, жет ата менен байланыш деген сөз бул Куран окутуу экен. Биз канчалык өтүп кеткен адамдарбыз, мисалы үчүн өзүңүз эле ойлосоңуз, мисалы үчүн мен ойлойм да, мен эле өтүп кетсем, биз баарыбыз өлөбүз да, туура. Мындай бул заманда кала турган эч ким жок да, биз баардыгыбыз билебиз. Бирөөбүзгө эртеби кечпи баарыбызга өлүм келер экенин билебиз да. Анан өлүм келгенден кийин мен эле ойлойм да, мына мен эле мисалы үчүн унутуп калышса балдарым, неберелерим унутуп калса, эскербесе эч ким, мен жөнүндө эч ким айтпаса, конечно, капа болосуң да. Ошо сыяктуу эле биз дагы өзүбүздүн өтүп кеткен тектерибизди, урпактарыбыз жөнүндө жакшы маалыматтарды алып чогултуп айтып турушубуз керек экен да. Ошон жана санжыра деген ошо кыргызда эң эле мындай баалуу ошо да. Кыргыздын санжырасы өтө күчтүү да. Ошон үчүн баягы илгери жөн эле жөө жалаңдап канчалык жолорго ушундай санжыра берген адамдарды барып чогултуп анан жазышчу экен да. Сурашчу экен да, баягы менин атам жөнүндө билесизби маалымат? Менин тектерим жөнүндө билесизби? Менин чоң ата чоң энем жөнүндө эмне билесиз? Деп ушуну чогултушчу экен да. Азыр эми бизде ал оңой да. Бирок бизде баягы урпактары жок, бизде карыган адамдар азыр азайып кетти да, аябайчы. Ошондон кичине кыйыныраак болуп калды азыр. Ошондуктан биздин тек менен байланышыбыз бул деген бул Куран окутуп туруу, биздин эң эле биздин өз жет атабыз менен байланыш жана аларды сыйлап, биз аларды урматтоо бул Куран окутуу менен гана билинет экен да. Ошол менен гана билдире алат экенбиз. Ошондо алар жөнүндө эскерип, жакшы жактарын айтып турушубуз керек экен да. Анан ошондо бизге 254 кишиден биз чогулуп атпайбызбы? Анда сиз эгерде 254 киши сизди чогултса, сиз түп-түз байланыш кылып турушуңуз керек экен да алар мененчи. Сиз тынбай күнү түнү алар менен байланышып Куран окуп турушуңуз керек экен да. Сый урматыңызды көрсөтүп турушуңуз керек экен да. Ошондо сиз жана аларга күч берет экенбиз да, баягы тамыр, бактын тамырындай да. Тамырыбыз, биз канчалык тамырыбыз, биз аларды эскерген сайын алар тереңдейт экен. Алар эскерген сайын алар туурасынан кетет экен. Тамыр бекем болуп баштайт экен. Алар күч алат экен. А тамырыбыз күчтүү болсо, анан бизге дагы күч келет да. Тамырыбыз кичинекей болсо эмне жыгылып калабыз да. Бир шамал болсо эле бүттү жыгылып калабыз. Бир кар жааса эле жыгылып сынып калабыз. Ошондуктан биз өзүбүз күчтүү болуш үчүн, өзүбүз өсүш үчүн, гүлдөп, бүрдөп, түшүнбөйүп, баягы укум тукумдуу болуп, шаар болуп, өзүбүз бир шаар болуп кетиш үчүн биз тамырыбызды бекемдешибиз керек болуп атат. Биздин тегибиз ошо жети атабыз менен байланыштуу болуп жатат да. Анан кийин айтып коебуз го, бала кенди апа жактан алат депчи. Тай жагын билүү дагы, тай энеси, тайталарын билүү дагы канчалык деңгээлде маанилүү баласы үчүн? Ушул маселе боюнча менден акыркы күндөрдө аябай көп сурап атышат да. Себеби бир ушундай маалыматтар тараган жер бар экен да. Тай жагыңар сиздерге такы тиешеси жок дегенчи. Мындай өзүңүз эле ойлоп көрсөңүз, мейли болуптур, билимдерге таянбай эле коелук, мындай өзүңүз эле өзүңүздүн акылыңыз менен логикаңызды ойлоп көрсөңүз, эгер сиз апаңыздын экөөнүн ортосунан жаралсаңыз, анда сизге кандайча апаңызды биз тиешеси жок деп алып таштай алабыз? Анда апаңыз жогору атаңыз төрө алган болуп атат да. Эгерде сиздин төрөлүшүңүзгө атаңыз дагы, апаңыз дагы өзүнүн салымдарын кошо турган болсо, экөөнүн жакшынакай бир сезимдеринен жаралып атсак, анда экөө тең тиешеси бар да. Биз кантип эле апаны жөнүмдү алып таштайбыз? Ошондуктан жана кыргызда да бир сөз бар эмеспи? Эр тайын тартат дегенчи. Бул дагы бекер сөз эмес да, туура. Ошондуктан атасы да, апасы дагы, атасы канчалык деңгээлде тиешеси болсо балдарга, апасы так эле ошондой деңгээлде да. Мындай даже мындай бирөө азыраак, бирөө көбүрөөк деген да жок да. Экөө бирдей эле өлчөмдө таасирлери бар. Ошондон ата эне жак кандай сыйласак, алар менен кандай байланышта болсок, апа жак менен да так эле ошондой байланышта болушубуз керек.
Ана эми тек деген баягы эркектер жагынан алынат да. Ошол жөн ошону балким элдер алмаштырып атышы мүмкүн. Эми мисалы үчүн ошо ата жагын айтышат да биринчичи, апа жагын айтпайт да. Каерден болсун мисалы үчүн тегин сураганда сен кайсы кимдин кайсактын кулуну болосуң деген өзүнүн тегин айтат. Ал бул Кыргызда бизде ата жактын айтат да. Бизде андай пока бизде патриархат элебиз да. Туура, матриархат эмеспиз. Мына еврейлерде болуп, биз фамилиябызды энеси берип койгон жери жок да. Биз атабыздын фамилиясын алып атабыз да. Ошондуктан биз тукумуң ким деген ата жагыбызды айтабыз. Биздин ата бабабыз эле кылып келген ишти аны өзгөртө албайбыз биз. Анан тегиңер ким дегенде ата жакты айтабыз. Кыз болсо башка текке кетет да. Туура, башка күйөөсүнүн тегине. Ал анын балдары күйөөсүнүн тегин айтат. Бирок жанагы күйөөгө чыккан кыздардын ал өзүнүн тегин тиги барган жагына ала кетет. Ал барып алып эле кайната кайненесине айтып калбайт да. Мисалы үчүн мен деле мисалы айтам да азыр. Менин келин болуп барган жагым нарын менин өзүмдүн тегин болсо жетөбүз. Көл, ысык көл деп айтам да, мисалы үчүнчү. Бирок менин балдарым ата жагын алат да. Менин балдарым айтпайт да, мен жетөбүздөнмүн, ысык көлдөн деп айтпайт да. Менин балдарым нарындамын деп айтышат, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн ал тартипти дагы бузбашыбыз керек да. Ошого мен ойлоп калам, ушуга байланыштырып эле ата тектин апанын такыр кереги жок дейт окшойт депчи. Ошол үйлөнгөндө апасы өзүнүн тегин ала барат. Тиги келин болгон жак ала барат да. Чогуу барат, өзүнүн теги менен көчүп барат. Ошон үчүн жанагы кудалар 1000 жылдык деген ошол. Эки куда, эки тек биригет. Ал деген эки адамдын баш кошуусу, бул эки адамдын эле баш кошуусу эмес. Бул эки тектин бир киши. Бул жактан 254 киши, бул жактан 254 киши. Ошондо 500 киши биригип атат. Анан ошо 500 кишинин батасын алат да. Ошондуктан жанагы куда 1000 жылдык деген ошо да. Анан ошо кудалардын баягы бир жерде болуп калат да, бир короого бириккендей да. Бир короого жашап калган сыяктуу. Анан ошо эки куда бири-бири менен тил табышып, эки куда бир туугандай болуп сыйлашып, чай ичишип, анан ынтымактуу болушу, бул ошол үйлөнгөн эки жаштын бул тагдыры да. Ошо эки тек кандай биригет, кандай деңгээлде ынтымактуу болот, же кандай бир урушуп талашып ызычуулар болот, ошого жараша болот да. Эки тек биригип кетсе, эки бала биригип кетет. Бактылуу болуп кетишет. Эгер эки тек тил табыша албай калса, анда балдар да жакшы бактылуу болбойт. Бул дагы жашоодо аябай өтө маанилүү. Анан мындай деген бар го, тек дегини баары бир бала кайталайт дегенчи, сенин тегиңде бар го деген сөз бар го. Эгерде мисалы бай болсо, ошол балдары да бай болот дегенчи. Мисалы колунда жок болуп калса, тегинде колунда жок, ушундай үй бүлөдөн болуп калса, бала ошол нерсени оңдоп кетсе болобу? Жакшы суроо бердиң, аябай. Бул дагы аябай көйгөй суроо да, мага аябай көп бере турган суроолор. Ал программа деп коет да, арга катта аккан судан деп койчу эле, аккан арттан суу агат деп коет да. Бул программа болот да, жакшы программа да агат. Жаман программа да агат. Созидающий программа деп коет, ошо текти өркүндөтүүчү программа болот да. Анан разрушающий программа деген бар, ал ошол тек талкалоочу программа. Ошондуктан бул текте өкө теңир ага берет да. Мисалы үчүн кедейликтин программасы агат, байлыктын программасы агат, эрте өлүмдөрдүн программасы агат, онкологиянын программасы агат, өлү төрөлө турган балдардын программасы агат. Мисалы үчүн аборт боло бере турган программалар да агат, ажырашуулардын да программалары агат. Айтып коет го, мен ажырашкам, менин кызым да ажырашты, неберем да ажырашты депчи. Ошондуктан бул программалар агып кете берет. Тектен. Ошон үчүн азыр болсо ошо программаларды өзгөртүп кете турган бар да, мындай шанстар бар. Ошо программаны токтотуп кетсе болот да. Алардын атайын техникалары бар, эми ал дагы өзүнчө мындай жеке сүйлөшсө болот да, ал жөнүндө дагычы. Ошол программа мисалы үчүн арак ичкендердин программасы болот да. Арак ичкендердин программасын көрүп атат да, мисалы үчүн бала көрүп атат, анан ошого такыр жакындабаганга аракет кылыш керек да.
таптакыр арак деген нерсеге жакындабаганга, алдан алыс болгонго аракет кылып, анан ошол токтотуп, ошол жанагы тукумунда бир муундагылар ошону токтотуп, өзгөртүп, андан кийин ошо арак ичпегендердин программасын алып кетсе болот. Аны сөзүбүз менен, өзүбүздүн кылган иштерибиз менен, жашаган жашообуздун стилдери менен көп аракеттер бар да анын ичиндечи. Ошолордун бүт баарын көп аракеттерди жасап, анан ошол программаны токтотсок болот. Мисалы үчүн биз ал программаларды деген биз багып алабыз да. Багып алабыз. Мисалы үчүн мындай да. Менин чоң атам дагы давленияден каза болгон, мен атам дагы давленияден каза болгон деп анан багабыз да. Ошол жана келаткан программага биз тамак беребиз. Тамак беребиз ошо энергиягачы. Аны тамактандырабыз. Ал келаткан ошол энергияны демек семиртебиз момундай. Анан албетте ар жака жылат. Дагы кийинке жылат да. Ошондон биз ал жөнүндө даже оозданбашыбыз керек. Баягы сөз деген материализуется да. Айткан сөзүбүздүн бүт баары тең ишке ашып турат да. Ошондуктан биз сөз менен эле анан өзүбүздүн баскан турган баягы жүрүм турумдарыбыз менен жасаган иштерибиз менен ошол программаны токтото алсак болот. Оору болуп калсачы? Ошол ооруларды дагы ошентип эле биз бага беребиз да. Жана ошо мен давление айткандай эле да. Любой ошо онкологияны дагы мынтип ошентип ал ооруларды тамактандырбаш керек да. Ал ошол келаткан баягы проблемаларды биз тамактандырбашыбыз керек. Ал жөнүндө такыр айтпашыбыз керек. Жаңы жакшы программа айтышыбыз керек. Мисалы үчүн менин тукумдагылар узак жашашат. Менин тукумдагылар ден соолуктары чың. Оору деген сөздү айтпашыбыз керек. Менин тукумдагылар ден соолуктары чың. Узак жашашат, ынтымактуу. Бизде байлар көп. Бизде мындай мисалы үчүн жаратылыш үчүн кам көргөн адамдар аябай көп биздин тукумда деген сыяктуучу. Ушинтип жакшы сөздөр менен, жакшы сөз жан эртет коет го. Биз канчалык сөздү, жакшы сөздү көбүрөөк айтсак, ошончолук биздин жашообуз оңолот да. Биз сөзүбүз менен, бул сөздүн күчү укмуш да. Алла деген баардыгын сөз менен жараткан да. Ошондой эле биз да жашообуздагы жакшы нерсени да сөз менен алып кетсек болот, оңдоп кетсек болот. Жаман сөз айта берсек, анан жаман болуп баардыгын тең кыйратып талкалап салсак да болот да. Анан дагы кошумча көп эмелер бар, техникалар бар. Аларды колдонуп, анан ошо программаны өзгөртүп кетсе болот. Мен азыр угуучуларыбызга жакшы мындай сүйүнчү кабар менен бөлүшкүм келет да. Себеби көптөрү ойлоп калышат да, мен кантип оңдойбуз биз. Биздин тукумда ушул келаткан нерсени кантип оңдойбуз деген, оңдосо болот. Оңдой турган жолдору, техникалары бар. Ошо азыр үй бүлө курууда сиз көп айтасыз да, биз ата бабаларыбыз эмне кылса ошону эле кайталай беришибиз керек депчи, артка кетишибиз керек деп. Сиз бир маегиңизде айтканыңыз бар экен, биз ошо артка кетип Манаска чейин барабыз дегениңиз бар экен да. Ошол үчүн. Бул сен айткан азыркы суроо мен өзүм үчүн дагы жаңылык болуп жатат да. Себеби мен ошо тектин күчү боюнча ата эне менен балдардын ортосунда мамиле, жет ата деген темаларды окуп жатып, ушу кыргыздын салт санаасын, үрп адаттарын ушу Манастан бери чыгарсакпы деп ушундай ой келди да. Мен мисалы үчүн Манасты мындай баягы мектептеги эле окуган программалар менен эле билем. Андан ашык мен бир дагы ачып Манас жөнүндө окуган эмесмин да. Анан ушу жакындан бери ушундай мага ой келди да. Биз анда Манас урпагыбызды ошолор кандай кылышкан? Алар улууларды кандай урматташкан, кичүүлөрдү кандай сыйлашкан? Алар эмне үчүн күчтүү болгон, эмне үчүн ушундай сактап калышкан биздин жерибизде? Биздин урпактарыбызды ушул күнгө чейин алардын эле эмгеги болуп атпайбы? Ошолорду кандай жолдор менен алып калышкан? Алар кандай тартиптерди сакташкан? Кандай билимдерди пайдаланышкан? Бири-бирине кандай мамиле кылышкан? Ошолорду аябай көтөрүп чыгышыбыз керек экен да. Ошондуктан жана Манас жөнүндөгү билимдерди мектептин программасына бекер бербептир деген ушундай ойлор кетти да мага. Анда биз артты көздөй кетип, чындыгына Манаска чейин жетип, ошо Манастагы баардык баягы жашоодогу болуп жаткан баягы эрежелерди, тартиптердин баардыгын тең ошол жактан дагы сууруп чыгышыбыз керек деген ушундай жаңы идея келди. Кудай бурса ошонун үстүнөн азыр иштейин да атам. Мен бул алдыда койгон максаттарымдын бири да. Жакшы экен. Биз азыр үй бүлөдөгү тартип туурасында сүйлөшүп атпайбызбы? Анан дагы бир айтканыңыз бар экен. Азыр ата-энелерди
балдары багууга милдеттүү эмес депчи. Ата эне өзүнүн ордунда, баласы өзүнүн ордунда туруш керек деп. Ушул жөнүндө да түшүндүрмө берип өтсөңүз. Азыр биздин көрөрмандарыбыз да суроо талап жаралып калышы мүмкүн. Эмне үчүн биздин балабыз багыш керек да бизди депчи. Бул аябай ушу теманы айтылганда аябай мындай экрандын ар жагында, эфирдин артында аябай мындай бир талкуу жүрөт болуш керек деп ойлойм да дайымачы. Пока мен айткан бая айтып до конца түшүндүргөнчөктү, так аягына чейин түшүндүргөнчөктү ар жакта бир топ талкуу жүрөт болуш керек деп ойлойм да дайыма. Себеби мындай болуп атпайбы? Биз азыр эмнегедир эле балдардан акча сураганды үйрөнүп алдык да. Ушул бир 20 жылбы, бир 15 жылбы ушул аралыктарда ушундай ата энелердин бардыгы тең эле колдорун сунуп эле балдарга конул сунуп калыш да. Мына мен сени бактым, өстүрдүм, өндүрдүм, ушул эрезеге жеткирдим. Эми сен мени баккын. Менин карылыгымды сен карашың керек, багышың керек депчи. Аны дагы мен өзүмдүн эле ата энемди эле мен өзүмдүн тегерегимдеги, бала кездеги тегерегимдеги болгон бир картинаны эле айтып берейин атам да. Мисалы үчүн менин атам 90го чыгып каза болгон да. Апам 83кө чыгып каза болгон. Ошондой жашында дагы алар өзлөрүнүн үй жайы, баягы огородтору, мал мүлкү өзлөрүнө жетиштүү болгон да. Ошо 90 жашка чыкса деле өзүнүн чарбасын өзлөрү алып барышкан. Мындай сырттан жардам сурашкан эмес да. Балаларын бергиле бизге, биз наныбыз жок калды, майыбыз жок калды, чайыбыз жок калды деп сурашкан эмес да. Мен эле экен дейин десем, мен эле ата энем экен дейин десем, биздин тегерегибиздеги ошол тууган биздин уруубуз да. Ошол уруубуздагылардын бардыгы аталарыбыздын баары ушинтип жашашыптыр да. Мен анализ кылдым да. Биз мисалы үчүн менин ата энелерим кандай жашашкан. Менин ошо тегерегимдеги акелерибиз, аталарыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз, тууган уруктарыбыз кантип жашашкан. Десем бардыгы ошентип жашашыптыр да. Алар баягы балдарынын баары эле четке чыгып кетишкен, шаарда жашашкан, өзлөрүнүн оокаттарын кылышкан, иштерин кылышып жүрүшкөн, бирок алар деле берген балдары делечи. Колдорунун келишинче көйнөгүн апарып берген, майын апарып берген, чайын апарып берген, бирок мындай менде эчтеке калбай калды деп сурашкан эмес да. Ошондуктан мындай анын мындай туура түшүнүш керек да. Мисалы үчүн өзү мындай эме боюнча, тартип боюнча ата эне балдарды бакканга милдеттүү деп айтылат. Ата эне балдарды өмүрүнүн акырына чейин балдарды бакканга милдеттүү да. Бала милдеттүү эмес. Бала милдеттүү эмес. Бала милдеттүү болуш үчүн ал анда чогуу төрөлүш керек да. Бала ата деген андан 50 жыл мурун төрөлдү, же 30 жыл мурун төрөлдү, 40 жыл мурун төрөлдү. Атасы билген нерсени баласы билбейт. Аны билиш үчүн дагы 40 жыл жашаш керек. Ошо жолду басып өтүш үчүнчү. Ошондон атасы баары күчтүү. Энеси күчтүү. Атасы чоң, энеси чоң. Балдары ата энеси акылдуу алардан. Алардын опыттары көп. Жашоодон аябай көп нерсени көрүштү. Баласы аны көрө элек. Ошондон баласы билбейт ата энесинин маселесин чечип, жоксо ата энеси үчүн кам көргөндү билбейт, алардын акылы жетпейт. Баласы канча жаш болсо деле атасынан баары баласы болуп турат, кичинекей болуп турат да. Баласы эмнеге милдеттүү эми? Эми биздин көрөрмандар аябай сурашы мүмкүн ошо. Болуптур эми атасы милдеттүү экен ата энеси. Баласы эмнеге милдеттүү деши мүмкүн да. Баласы ыраазычылык билдиргенге милдеттүү. Рахмат айтканга милдеттүү. Дайыма белек берип турганга милдеттүү. Мен ыраазымын сиздерге. Мени жараттырсыздар ушундай жакшынакай кылып, кара көз, кара каш кылып. Мага мени чоңойтуптурсуңар. Мага билим бериптирсиңер, тарбия бериптирсиңер, мени үйлөндүрүптүрсүңөр, жайландырыптырсыңар. Өзүңөр милдеттериңи баарын аткарыптырсыңар. Эми мен силерге ыраазычылык билдирип турамын деп бере берсин. Миллион берсин, үй алып берсин, джиптерди алып берсин. Алып берип жок, балдарды, ата энелерди бакпай, карап кетпей, өзүнчө эле кетип калсын деген сөз эмес да бул. Балдарды милдеттүү кылбашыбыз керек. Сен берген азыр. Мен азыр мына жетпей атат, тойма бер, бул кредитиме бер. Азыр ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн мен тарынычтар боюнча иштейм да. Ошол 90% балдар ошого тарынат да. Атам азыр акча сурап атат, апам акча сурап атат, кредитти мен жаап атам, тойго акча сурап атат, анан тиги жоготуп койду, анан мынтип койду, банкрот болду, анан мен өзүм эчтекем жок калды деп эле тарынып анан ата энелеринечи.
ушундай маселе менен келишет да. Ошондуктан баягы балдарды биз үйрөтүшүбүз керек да. Ал үчүн балдар сизге бериш үчүн сиз өзүңүз көрсөтүшүңүз керек. Сиз ата энеңизге кандай бердиңиз эле? Ыраазычылык Эми айта бербешибиз керек. Мени бак, ана мени кара деп айта бербешибиз керек. Сиз өзүңүз ата энеңизге ыраазычылык келтирдиңиз беле? Ата энеңизге кандай мамиле кылдыңыз эле? Ошону көрсөтүшүңүз керек. Практика жүзүндө. Анан балаңыз да ошондо уядан учуп чыкканда анан ошол сиз кылганды кылат да. Анан сиз балаңыздан сураардын алдында билишиңиз керек. Ойлошуңуз керек, мен ата энеме эмне бердим эле депчи. Ушундай баламдай 30 жашында, 40 жашында ата энеме эмне бердим эле деп. Ошондуктан биз эгерде балдардын кичине оюна кое турсак, балдар бутуна туруп кетсе, анан бизге бере алат да. Биз бутуна тургузбай эле жанын койбой атпайбызбы? Бутуна тургучакта эле бер деп атпайбызбы? Же бала бутуна тура албайт, же ата энеге бере албайт. Ана стресс, депрессияга түшүп калат, ооруп калат ошондон аябай азыр, особенно мигранттарыбыз. Ошондуктан ата эне мындай балдарды бир жакшы бир колдоо көрсөтүп туруп турса, бутуна турганга колдоо көрсөтсө, ал сиздин чындыгында жанагы карлыгыңызда, сиздин карлыгыңызды өзүңүз ошо түзгөн болосуз да. Анан балаңыз да бутуна туруп кетсе, берет да, кандай бала болсо эле берет. Мен мынтип ойлойм да, ушу бир да бала ата энеме бербейм деп ойлобойт болуш керек деп ойлойм да. Ошо эркек балдардын баарынын эле бир ойлорунда бар да жүрөктөрүнө. Атама бир машина белек кылсам, апама бир шуба белек кылсам, бир бриллиант белек кылсам, кыздар андан бешбетер, Кыздар андан бешбетер. Кыздар андан 2 эсе бергиси келет да. Ошондуктан балдардын кичине бутуна туруп кетишине ата эне жардам бериш керек. Колдоо көрсөтүп туруш керек. Андан кийин ана бала бутуна туруп алгандан кийин анан баягы кыргызча айтканда камчы салдырбай кетет да. Анан берет. Дүйнөсүнүн баарын өзү чогулта алмак беле. Сөз берет. Дүйнөсү ашып ташлаганда берет да. Ошондуктан биз баягы ата эне мындай берүүчү колдордон болгонго аракет кылсак. Ошентип сураныччу да. Мен мисалы үчүн ата энем мен аябай сиңип калыптыр да кулагыма ошо сөзчү. Мен ата энем ошентип тиленишчү. Айланайын балдардын көзүн каратпа дешчү да. Балдардын көзүн каратпа. Балдарга оорлугубуз салдырба. Бирөөгө мындай бир оорлугубуз тийбесин биздин. Ушундай өзүбүзгө берген ырыскылардын баардыгын тең төгүп чачып берип, анан ушундай колубузда бар бойдон мындай бизди да кыйнабай, тегерегибиздегилерди да кыйнабай, анан ушундай эле мүрт эле алып кетти эле суранып отургандарын өкчүмүн да. Мен еще дагы кайненем да 90 жаштагы, 70 жаштагы кайненемдин колуна барганмын. Кайненем да 90га чыкты. Мен ошо кара кишилердин колунда болуп, анан ошолордун тилектери менин кулагыма сиңип түптүр да жөн элечи. Анан азыр биз тилегенде эле, ой балам батыраак бутуна тура калып эле мага машина алып берсин. Батыраак тура калып эле мага батыраак үй салсын. Балам батыраак бутуна туруп ушинтип эле атпайбыз биз азыр. Ошондуктан ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар да, өлгөнгө чейин бериле турганчы. Ошо ырыскыбызды төгүп чачып эле бере берип Алладан суранышыбыз керек да. Эч кимге зыян тийгизбей, балабызга да, кызыбызга дагы оорлугубуз тийгизбей, өз ырыскыбыз менен төгүлүп чачылып, ошо жашыбыздын акырына чейин балдарга берип турганга не жетсин, Берип турганга не жетсин. Берүүчү кол болуш керек да. Берүүчү кол болоюн деп тиленишибиз керек биз. Ата энебизге дагы болобу бергенди, же бала чакабызга дагы, бир туугандарыбызга болобу, элибизге болобу, жерибизге болобу, берүүчү колдон болобу деп тиленишибиз керек. Бул ата эненин ортосундагы, ата менен баланын ортосундагы таарынычтарды айтып берсек көп маек болот окшойт, Бул аябай чоң тема да. Кийинки маектерибизде дагы ушул таарыныч темасын талкуулайлы сиз менен биргеликте. Бүгүн болсо ушул менен маегибизди жыйынтыктасак, сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Бардыгыңыздарга, угармандардын баарына ушул биздин азыркы берген билимдерибиз, өзүбүздүн ойлорубуз, биздин маегибиз абдан жакты го деп ойлойм. Кандай темаларда уккуңуздар келсе, дагы биздин комментарийлер жазып коюңуздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды. Сиздердин оюңуздар дагы биз үчүн өтө маанилүү. Күтөбүз, саламатта болуңуздар. Кийинки маектерден жолугушканча.